Жалил Атамбаевдин ушундай учурда чоң той өткөргөнү, элдин бетине түкүргөнү. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев маалымат жыйында билдирди. Ал эл пандемиядан кыйналып жатканда Атамбаевдин минтип той бергени туура эмес деди. Мамлекет ушундай оор абалда турганда, коомчулукту пандемия каптап жатканда, элдин жашоосу кыйын болуп турганда Жалил Атамбаев эмне кылып жатат? Миңдеген адамдарды топтоп алып той берип жатат. Биз ойлойбуз, бул элдин коомчулуктун бетине түкүргөнү. Эгер бул адамдын көп байлыгы болсо, берсин элге, мамлекетке. Тоюнда 3-4 автоунаа байгеге коюп, минтип той өткөргөнү элде тоготпогондок. Бирок мындан кийин мындайга жол бербейбиз. Баласы бизде иштейт экен, аны эми үйлөнгөнүң үчүн деп жумуштан кетирип жиберген болбойт. Бирок жаза катары ага катуу сөгүш берилди. Эми ал бала атасынын кылгандан улам жакынкы жылдары кызматтык тепкичтерде көтөрүлө албайт. Бул башка байларга сабак болсун. Тойлор болуш керек, бирок моралдык жагында карашыбыз керек, деди Ташиев. Жеңиш Молдахматов. Бабановго ишенген 8 партия, аны ээрчиген миңдеген адамдар уят болду. Замандаш партиясынын лидери Жеңиш Молдахматов жергиликтүү телеканалдардын бирине маек куруп, ушул жылдын 4-октябрында өткөн парламенттик шайлоодон кийинки болуп өткөн жана болуп жаткан окуялар тууралуу өз пикирин билдирди. Анын айтымында 5-6 октябрдагы тополоңдон кийин 9 партиянын өкүлдөрү координациялык кеңеш түзүп, ага Дахан Мадумаровду төрага кылып шайлашкан. Алардын талабы 9 октябрда парламент депутаттарын чогултуп, жаңы убактылуу премьер-министрди шайлап, өлкөнү мыйзамдуу талаага алып келүү аракетин жасоо болгон. Бирок 9 октябрда координациялык кеңешке кирген партия лидерлеринин көпчүлүгү убададан тайып содалашып кетишкен. Анан дагы ошол убакта Республика партиясынын көшөк артындагы лидери Өмүрбек Бабановдун таң атпай келип мени премьерликке көргөзүп суранышты деп айтканы карандай калып дейт. 9 октябрдан кийин Өмүрбек Бабанов Азаттыкка маек берди. Ошондо айтпадыбы, таң атпай келип мени премьерликке көргөзүп суранышты деп. Андай болгон эмес. 6 октябрдан баштап Бабанов мен премьер болом деп жаныбызда жүрдү. Ал боюнча Алтынбек Сулайманов, Клара Сооронкулова да айтпадыбы, Атамекендин балдары да айтпадыбы, деди ал. Молдахматов Өмүрбек Бабановдун содалашып кеткенин жана ага ишенген башка партиялардын жана миңдеген элдин уят болуп калганын өзгөчө белгилеген. Өмүрбек Токтогулович Бабанов содалашып кетти да. 9 октябрда окуя болуп жатат. 11 октябрда барып мен бул кишини колдойм деп чыгып койду. Убактылуу бийликтин азыркы фаворит болуп жаткан талапкерин колдоп чыкты. Бул эмне деген нерсе? Алтынбек Сулайманов, Клара Сооронкулова алдап жатасың деп туура айткан. Ага ишенген 8 партия, аны ээрчиген миңдеген адамдар куржалак калды, уят болду. Түшүнүксүз абалда болуп калды, деди ал. Камчыбек Ташиев. Соттордун шубасы $5000, өтүгү $1000 экен, а унаасы $100,000. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев соттор менен алып барып жаткан иштери тууралуу маалымат берди. Биз сотторду текшерип жатабыз. Кечээ эле дагы бир сот үй бүлөсүн алып Дубайга кетип калыптыр. Жакында кармалган соттун 20 батири бар экен. Бул эмне деген шумдук? Биз айтып оозду жыйгыча дагы бирөө Дубайга эс алганы кетиптир. Соттордун шубасы $5000, өтүгү $1000 экен, а унаасы $100,000. Эми биз катуу чараларды көрөбүз деп билдирди УКМКнын башчысы. Камчыбек Ташиев. Жакында Дженгону дагы кармайбыз. УКМК Ош областында Кадыр Досоновго карата кылмыш ишин козгогон. Бул тууралуу Камчыбек Ташиев маалымат жыйында билдирди. Азыркы учурда ага карата издөө жарыяланган. Жакында аны да кармайбыз, деди Ташиев. Анын айтымында Досонов мурдагы бийлик учурунда мамлекеттик иштерге ачык эле кысым кылып турган. Жада калса укук коргоо органдары аны менен күрөшүүнүн ордуна анын буйругун аткарган, деди УКМКнын төрагасы. Ташиев. Раим Матраимовдон алынган 8 батир УКМК кызматкерлерине берилет. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раим Матраимовдон алынган батирлердин 8-и чекистерге берилет. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында Матраимов 1,5 миллиард сомдун акталай калган 600 миллион сомуна кыймылсыз мүлктөрүн өткөрүп бергенин айтты. Анын ичинде бир соода борбору 9 батир бар. Соода борборун мамлекетке өткөрүп, андан түшкөн кирешени бюджетке которобуз. Ал эми 8 батирди УКМКнын кызматкерлерине калтырабыз. Бир турак жайынын аянты чоң, менимче 280 чарчы метр болсо керек. Анда биздин кызматкерлер жашай албайт. Аны бала бакчага же социалдык мекемелерге беребиз. 2-3 күндүн ичинде өкмөттүн токтому менен аталган мүлктөрдү бөлүштүрөбүз, деди Ташиев.
УКМК төрагасы алынган турак жайлардын жалпы аянты 1309,8 чарчы метрди түзүп, ар биринин чарчы метри 41.973 сомдон 67.699 сомго чейин бааланганын кошумчалады. Ошондой эле ал Матраимов батирлердин баарын ижарага берип келгенин белгиледи. Ал эми соода борборун 1 чарчы метри башка жакта $1,500 экенине карабай $945 баалап алышканын айтты. Төрөбай Зулпукаров кошомат кылуунун отличнигине айланды. Садыр Жапаров ноокаттыктарга жолугушканын билебиз. Ошондо бусиктер менен Төрөбай Зулпукаров эл ташып, колдон келишинче кошомат кылганы кандай? Тилекке каршы Төрөбайды ал жердеги кыйындар эл астына чыгарышпай, сүйлөтпөй коюшканын каңкуулашты. Ушунчалыкта 180 градуска бурулуп кетеби? Атамбаевдин арты менен Зулпукаров 2010-жылы депутат болуп, а кезде бийликке таянуу менен Жапаровго кыр көрсөткөндөй жүргөнүн унуттукпу? Кийин Сокенин доору башталганда Асылбек Жээнбековдун оң колуна айланып, ал үчүн парламентте адвокатындай кызмат кылганы элдин эсинде. Ишенимге кирген соң биримдикти каалагандай калчап, парламенттик шайлоодо күпүлдөп, мындан өткөн баатыр жок эле эмес беле? Октябрь төңкөрүшүнүн эртеси эле Асылбектин жүзүн дароо буруп, секирип кеткенин кантебиз? Эми болсо Садырга пахта коюп жүрөт. Же Зулпукаров бир нерседен аярлап, кылмыш иштери козголуп кетүүдөн коркуп жатабы деп жазат Азия News газети. Ташиев Атамбаев ден соолугуна байланыштуу УКМКдан чыгат. УКМКнын тергөө абагында жаткан Алмазбек Атамбаевдин ден соолугу анча жакшы эмес. Бул тууралуу УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев маалымат жыйынында суроолорго жооп берип жатып билдирди. Эртең ага барам. Ден соолугунун абалы анчалык жакшы болбосо, аны башка бөлүмгө, ооруканага же башка жакка котором. Анын ден соолугу жакшы болушу керек, мыйзам чегинде жооп берсин, деди Ташиев. Жогорку кеңештин депутаты камакка алынат. Жакында Жогорку кеңештин депутаттарынын бири камакка алынат. Бул тууралуу маалымат жыйынында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Анын айтуусуна караганда, аталган депутат 8 жыл мурда кылмыш жасаган. Бул маалыматты айтпай эле коеюн дедим эле. Бирок жакында парламенттеги бир депутатты кармайбыз. Азыр атын атабай турайын. 8 жыл мурда кылмыш жасаган. Мамлекетке эре сумманы кайтарып бересиң деген шарт койгонбуз, деди Ташиев. Шайлоодон кийин башаламандык болушу мүмкүн. Мындай пикирин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев басма сөз жыйынында билдирди. Башаламандык болушу мүмкүн. Биз анын баарын иликтеп атабыз. Шайлоодон кийин жоопко тартабыз. Айрым талапкерлер үгүт жүргүзгөн жок. Алар башаламандык уюштурууну пландап жатат. Шайлоо элдин эрки менен эч ким анын жыйынтыгына таасир этпегендей тартипте өтүшү керек. Элге өз президентин тандап алууга мүмкүнчүлүгүн берели, деди ал. Айрым мамлекеттер биздин өлкөнүн иштерине кийлигишүүнү каалап жатат. Бул тууралуу 24-декабрда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев маалымат жыйын учурунда билдирди. Бизде көптөгөн маалымат жана фактылар бар. Айрым жарандарды кармадык. Алар Кыргызстанда коомдук тартипти жана мамлекеттик түзүлүштү күч менен өзгөртүү боюнча иш алып барууга аракет кылышкан, деди ал. Бирок Ташиев кайсы өлкөлөрдүн тыңчы агенттери кармалганы тууралуу суроого жооп берген жок. Аны биз билебиз, силерге билүүнүн кереги жок, деди Ташиев. Кайсы өлкөлөр Кыргызстанга каршы иштеп жатканы тууралуу суроого жооп берип жатып. Депутат Матраимовдун үйлөрүн чекистерге эмес, жетим балдарга берүүнү сунуштады. Жогорку кеңештин депутаты Айгерим Бешимбаева Райым Матраимовдон алынган үйлөрдү кризистик борборлорго, балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрүнө берүүнү сунуштады. Учурда парламенттин жалпы жыйынында үй бүлөлүк зомбулуктан күзөттөө жана коргоо жөнүндө мыйзамынын аткарылышы боюнча өкмөттүн маалыматын угуп жатат. Райым Матраимовдон алынган батирлер эмнеге УКМКнын кызматкерлерине берилиши керек? Мен аны балдар үйүнөн чыккандарга жана кризистик борборлорго берүүнү сунуштайм, деди Бешимбаева. Ага социалдык блокту тескеген вице-премьер Эльвира Сурабалдиева УКМК ушундай чечим чыгарса туура болмок деген пикирин билдирди. Бизде УКМКнын чечимине таасир эте алгандай мүмкүнчүлүк жок эмеспи? Балким депутаттар кайрылса алууга көбүрөөк мүмкүнчүлүк болмок. Эгер берип калса кубануу менен балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрүнө бөлүп бермекпиз. Азыр иш тергөөдө турат. Бизди угуп жаткан УКМК кызматкерлери бул тууралуу ойлонуп көрсө керек деп ойлойм, деди Сурабалдиева. Белгилей кетсек, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Райым Матраимов 1,5 миллиард сомдун акталай, калган 600 миллион сомуна бир соода борбору 9 батирин өткөрүп бергенин айткан. Анын 8-ин УКМК кызматкерлерине калтыруу чечими кабыл алынган. Бакыт Төрөбаев Бакировго мекеним Кыргызстанга төрага бол деп Сооронбай Жээнбеков сунуштаптыр. Жогорку кеңештеги өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев Супер ТВ каналынын саясий коктейль берүүсүндө маек берди. Ал өнүгүүнүн катарындагы вице-спикер Мирлан Бакировдун Матраимовдун партиясына кантип кошулганына токтолуп өттү. Аны Сооронбай Жээнбеков чакырып, мекеним Кыргызстанга төрага бол деп сунуштаптыр, деди ал.